Акташ айыл өкмөтү боюнча жана айттым, ушул баракты биз Кыргызстанга бар кошо албайбыз экен, анклав экен Өзбекстан ичинде. Ошон үчүн алмаштырыш керек деп ушул мезгилди көтөргөнмүн. Бирок ошол мезгилде бийлик мени колдобой, бийлик менен канча салгылашканмын. Жерди алмашайлы. Болсо биз ал жерде 200 шайлоочу бар, аны үй бүлөсү менен кошкондо 1000ден ашык адамдар калтырып коюп атабыз, таштап коюп атабыз өз элибизди деп. Кудайга шүкүр, ушу айткан маселелерибиз мына азыр жер алмашып, азыр Кара Сууда да, мисалы Кара Суунун үйлөрү көбү чек ара ортосунан өтүп, үйлөрдөн огороду Өзбекстанда, үйү Кыргызстанда болуп калган эле, өзгөчө мелкомбинат жакта, поезд жолдун ар жагында. Мына ошолор бүт бара азыр Кыргызстанга кайтып, жаңы жерлер кошулуп, Кара Суунун территориясы көбөйдү, и мына барак айылды көчүрүп алдык, Кудайга шүкүр. Ушу азыр мына барактан көчүп келген тургундарга мен сүйүнүп атам, Кыргызстандын жараны болуп калды. Эч кыйналышпайт. Отсадыр айыл өкмөттү арап көрөйлү. Көптөн бери чечилбеген маселе бар эле. Анткени Сары Колот деген айыл жерде бир топ айылдар бар, алар Отсадырдын центринен алыс эле. Эч ким чече албаган маселени ошондо депутат катары наказ алып туруп, өкмөткө талапты кое берип, акыры Сары Колотту Отсадырдан бөлүп чыкканмын. Жоош айыл өкмөттү алып көрөйлү. Өзүм аякта айыл өкмөттүн башчысы эле. Эргешек Чыкыев деген. Ошол элге жерди бербей өзү пайдаланып жүргөн экен. Ана эл мага наказ бергенден кийин саллашып, амene жерди бересиң деп акыры алып мага айтты. Аяш уулум болосуң экен, атаң менен чай ичкемин. Сага бир кооз союп берейин деп мен айттым, жок Эргешек. Сиз жерди элге бериңиз дедим, бөлүп бериңиз, коозун мен сизге союп берейин деп. Болбогондо акыры анда күчтүү оппозиция элек, анан өкмөткө талапты коюп, акыры премьер-министр өзүнүн орун басарыны Раматыл Каримшер Абдумомуновду жөнөттү, вице-премьер-министрди. Жоош айыл өкмөтүнөн келип, маданият үйүндө трибунадан болду, мына депутаттар кайрылды, жерди бөлүп берип атабыз деп, жерди бөлүп берген Жоош айыл өкмөт тургундарына. Эми мындай нерсени ар бир айыл өкмөт боюнча айтсам болот. Бул негизин айтып атам да. Dem beremin kuvvattayım, işentindi uğratmayım. Menin jürögüm, gereki çok senden.